Баткен облусундагы кыргыз-тажик чек-арасында абал туруктуу, элдин турмушу бейпил уланып жатат. Дал ушул тынчтыкты камсыз кылуу үчүн кандай иштер жасалышы керек? Ишеним жана ынтымак фракциясынын депутаттары чек-арага жакын жайгашкан аймактарды кыдырышып, көйгөйлөрдү жеринен көрүштү. Жана 2 таш дегенде мындай жеген жерлер ошолордо ырас келип алса көрө кетсеңиздер жакшы болот. Чек-ара жаңжалдары мындан ары болбойт деп эч ким кепилдик бере албайт. Ошол себептен бул көйгөйдү батыраак чечүү зарыл. Эл өкүлдөрү дал ушул суроолордун алкагында ийри отуруп түз кеңешип, Исвана шаарында кеңири талкуу кылышты. Биринчи маселе Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун статусу жөнүндө, Кыргыз Республикасынын мыйзам аткарылышы жөнүндө. Көчмө жыйында баяндама жасаган Баткен облусундагы президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев Баткен облусуна өзгөчө статус берүү жөнүндөгү мыйзам долбоорунун артыкчылыгына токтолду. Мыйзам чек-арага жакын жайгашкан аймактагы калктын жашоо турмушун жакшыртууга багытталган. 62 айылга ар бир пенсионерге биз 1 марттан баштап туруп 2000 сомдон кошуп төлөй турган болуп чечилип жатат. 62 айылдагы балдар, 17 жашка чыккан балдар 1944 сом алынып калат да. Депутаттар ички миграция күч алып, Баткен жергесинен жашоочулар башка аймакка көчүп кетип жатканын эске салышып, Баткенге инвесторлорду тартып, жумуш орун түзүп, ошол эле кезде бизнесмендер үчүн дагы жеңилдиктер болушу керектигин айтышты. Бир укук ченемдүү актыда бар. Инвестор сырткы келип Кыргызстанда инвестициялык виза алыш үчүн $150,000 вклад кылыш керек экономикага. Медицинага, өндүрүшкө айырмасы жок. $150,000 вклад кылса, инвестициялык виза алат. 3 жылга бекер кирип чыгат. 18ге чыккан чекти балдары кенен свободный виза. Аялы дагы. Ушуну Баткен областына $150,000 мүмкүн азайтып да койсо болобу. Бир топ эл өкүлдөрү былтыркы апрель-май айындагы чек-ара жаңжалынын кесепетинен жабыр тарткан жарандардын абалы тууралуу кеп козгошту. Анан кийин мага да ушундай кайрылуулар келип атат. Кышында суук, жайында ысык болуп атат деп. Демек, бул жерде курулуш эмеси бузулган. Негизде ушуну чечип берсеңер деген да комиссия создавать этип. Ошол салып жатканда дагы чындап эле биз тех паспорттун караганда дагы жанагыдай -50 градуска чейин туруштук берет экен. Ошону менен бирге ысыкта дагы +50 градуска чейин туруштук берет деп салган. Бирок элдерден бүгүнкү күндө ушундай суроолор түшүп жатат, ал боюнча сөзсүз каралат. Көчмө жыйында Баткен Лейлек Исвана шаарын туташтырган альтернативдик жолду куруу маселеси да козголду. Ушуга улай Баткен Ош Бишкек каттамында Ноокат районунан өткөн жол каттамы айдоочулар үчүн өтө чоң кыйынчылык жаратып жатканы белгилүү болду. Бул жолдун негизги мааниси бул бир гана биздин Ноокатка эмес, бул жагы Кадамжай, Баткен стратегически биздин улуу жээк жол десек деле жаңылышпайбыз. Кудайым буйруса, ушу быйылгы жылы башталат деген мына Япон компаниясы менен келишимдер даяр экен. Мен ойлойм, башталып калса биринчи очурда ушу сапатыга көңүл бурсак, жакшы бир жол кылып алсак деген ниетибиз бар. Ишеним жана ынтымак фракциясынын лидерлери жыйында көтөрүлгөн көйгөйлөрдүн үстүнөн эл өкүлдөрү милдеттүү түрдө иш алып бараарын убада кылышты. 4 маселе коюлат. Ушул маселенин баардыгынын чечилиши боюнча ойлоп азыр биз жогорку кеңештин жалпы токтомун кабыл алуу боюнча чечим даярдайбыз. Бул өзгөчө мына бул Көкташ Рабат жолун быйыл сөзсүз бүтүрүш керек. Бир деги эле бул жерде ушул чек-ара жана жеңилдетилген аймактарга кирүү боюнча айылдардын кирбей калгандыгы көп маселе айтылды. Бардыгын биз тактап туруп, андан кийин 22-жылдын бюджетин өзгөртүү даярдаганда ушул өзгөчө Баткен менен Лейлек районунун социалдык объектилерин куруу боюнча да маселени коебуз. Бул жерде эми көйгөйлүү маселелерден эң биринчиси ошол биз атайын Баткен статусу деп кабыл алганбыз. Ошол мыйзам кантип иштеп атат, ошол мыйзамга дагы кандай өзгөртүүлөрдү киргизип берсек, кантип ушул жактагы ишкерлердин же болбосо жашоочуларды жакшыртуу максатында жазылган мыйзамды кантип жакшыртсак деген бирден бир ушул күн тартибизде ушул маселе болчу. Экинчи маселе өткөнкү окуялардан жабыркаган биздин элибиз ошол жерде компенсация албагандагы маселе бар экен, үйлөрдү куруу качествосу маселеси бар экен, детский сад жана мектеп вопростары бар экен. Мына ошолордун баардыгын эске алып, ошолорду дагы чечимибизге киргиздик.
Фракциялардын биргелешкен жыйынында Ноокат авто жолунун курулушун тездетүү, Аксай-Рабат айланпа жолунун курулуш иштерин тездетүү, чек ара жаңжалынан жабыркагандарга компенсацияны 1 мартка чейин төлөп берүү, Бишкек-Исфана аба каттамы боюнча самолеттордун жумасына 2 жолу каттоосун камсыз кылуу жөнүндөгү чечимдери кабыл алынды.